Бир учурда вагондо жашаган Кыздаркан айымдын оор тагдыры көпчүлүктүн көңүлүн бурду эле. Анын бул абалга кабылышына жолдошу менен турмушу болбой, чээде балдар менен жалгыз калышы, ал эле эмес жол кырсыгына кабылып ден соолугунан да ажырашы себеп болгон. Бул аралыкта анын эң чоң жардамчысы уулу болду. А бирок баласынын тапканы күнүмдүк тамак аштан ашпай, жылдап вагондо баш калакалаганга аргасыз болушкан. Агыргөнүн ачкычы ыйгарылып жатат, колчоңуздар менен куттуктайм. Эми оор күндүн баары артта калды. Жагымдуу жаңылык. 3 баланын энеси ак өргөлүү болуп отурат. Кыздаркан айымдын жылдап эңсеген мүдөөсү УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев тарабынан колдоого алынып, Оштун борборунан көп кабаттуу үйлөрдүн биринен 2 бөлмөлүү батирдин ачкычы тапшырылды. Биринчи киргенде чын айтам, так ошо ыраазычылык ишене алган жокмун да, эми ыраазычылык билдирейинчи же бир сөз айта албай аябай ыйлагам, сүйүнүп кубанганыманчы. Кирдим ушундай ошо жаркыраган жайнаган ошо бардык нерселери бардык ошо даяр болчу. Толук ремонту бүткөн экен да. Ушул анан мына мебелдери менен анан бул жагы эмеси ванна жагы, кухнясы да толук мебелдери менен берди бардыгына кухняда. Анан бул жакта кичинекей спальня менен экен да. Аллага шүгүр. Бул жакта да ошо мебели бар. Ушундай эмелер менен алдым. Азыр Кыздаркан айымдын жаңы конушун куттуктап келгендердин аягы үзүлө элек. Ак өргө ээсинин кубанычын бөлүшүп, келген меймандарды коноктоп, жаңы үйдөгү жаңы коңшулары колдоо көрсөтүүдө. Ал арада Кыздаркан Садыкованы темир вагонда жашап жүргөн кезден таанып, жаман жакшы күндөрдө бирге болгон жакындары да куттуктап келишкен. Ошол вагондо күн кечиргенде ичибиз ачышат эле дейм. Вагондун ичинде өзүңөр билгиле 20 жыл 15 жыл жашаш оңой эмес. Бир эле жыл жашап көрсүн вагондун ичинде. Кайрымдуу адамдар бар экен, мына жардам берип, үй болуп отурат. Биз аябай кубанычтабыз. Балдар агарып, көгөрүп, Кыргызстандын чоң жакшылык иштерине жараган балдардан болсун. Неберелериңиз, балдарыңыз, ушул жерден өнүп өсүңүз. Мына жаркыраган үй экен. Жарашып эле калыптыр үйүңүздө өзүңүзгө. Кыздаркан Садыкова 56 жашта 3 баланын энеси. Миргүл Бокошова, Нурдөөлөт Сантаев, Ала 24, Ош.